маршруттук такси айдоочулары жумушка чыккан жок. Бишкектик шаардык транспорт башкармалыгы айдоочулар милдеттүү камсыздандыруу нормасы ишке киргизилип жатканына каршы болуп жатканын билдирди. Маршруттук таксилер каттабай жаткандыктан шаардагы аялдамаларда элдин саны көп экенин жүргүнчүлөр да ырастап, такси кызматтары 2-3 эсе кымбаттаганын билдиришүүдө. Ал арада Бишкектеги маршруттук такси айдоочуларынын иш таштаганы териштириле турганын УКМКнын басма сөз кызматынан кабарлашты. Белгилей кетсек, 1-апрелде өкмөттүн 2017-жылдын 25-декабрында кол коюлган токтому күчүнө кирди. Ага ылайык кооптуу жүк ташыгандар, жүргүнчү ташыгандар милдеттүү түрдө камсыздандыруу полисин алышы керек. Өкмөттүн чечиминин негизинде 1-апрелден тарта жүргүнчүлөр жана жүккө болгон камсыздандыруу полиси жок коомдук транспорттардын кооптуу жүктөрдү ташыган автоунаалардын айдоочуларына 500 сом айып пул салынат же машинелери айып жайына токтотулат. Илагыдай маселе болуп чыгып атат. Бул деген вопрос көчөгүндө чыккан жок. Бул деген көп жылдан бери эле чогулуп келаткан маселе. Маселе страховка, гаилер, шаарда остановкалар жакын эмес, алыс. Посадкадан кармайт бизди. Штраф чоң. Бишкек Ош жолундагы Сосновка постунда күйүүчү май ташыган 80 унаанын айдоочулары нааразылык акциясын өткөрүп жатышат. Бул тууралуу Мунай ташуучулар бирикмесинин төрагасы Чолпонбек Жамбоев билдирди. Анын айтымында айдоочулар жолдогу коррупцияны, акча жыйноону токтотуу, өкмөттүн милдеттүү камсыздандыруу тууралуу токтомун жокко чыгарууну талап кылууда. Белгилей кетсек, 1-апрелде өкмөттүн 2017-жылдын 25-декабрында кол коюлган токтому күчүнө кирип, ага ылайык кооптуу жүк ташыгандар, жүргүнчү ташыгандар милдеттүү түрдө камсыздандыруу полисин алышы керек. Күйүүчү май ташыгандар өкмөттүн токтомундагы ушул жоболорго каршы чыгып, ал оор жүк ташуучулардын жана элдин кызыкчылыктарына жооп бербей, камсыздандыруу компанияларынын кызыкчылыгын коргой турганын айтып жатышат. Ошондой эле тарифтер Казакстандын статистикалык маалыматтарынын негизинде бекитилип калганын, негизги жоболор камсыздандыруу эрежелерине каршы келерин айтышууда. Транспорт каражаттарын жеңилдетилген баа менен кайра каттоо тууралуу токтомго ушул айда премьер-министр Сапар Исаков кол койду. Ага ылайык 2-апрелде баштала турган өнөктүк 2-июлга чейин уланат. Өкмөттүн басма сөз кызматы билдиргендей, бул чара таза коом жана акылдуу шаар долбоорлорунун алкагында жүргүзүлөт. 3 ай бою автоунаа сатып алып, бирок ишеним кат менен жүргөндөр 200 сом төлөп, транспорт каражатын өзүнө каттап алса болот. Бул чечим автоунаа ээлерин аныктоо жана тармактагы башаламандыкты жоюу максатында кабыл алынганы айтылды. Учурда Кыргызстанда автоунаа сатуу жана аны сатып алуу тууралуу келишимди расмий каттоо кымбат болуп, ашыкча түйшүк жараткандыктан жарандар аны ишеним кат аркылуу сатып жана алып жүрүшөт. Автоунаа кимге сатылбасын, мурдагы ээсинин наамында катталып кала берет. Акылдуу шаар долбоору ишке кирсе, жол эрежелерин бузуудагы айып пул транспорттун мыйзамдуу ээсине, тагыраагы кимге катталса ошонун атына келе баштайт. Өкмөт айып пул боюнча түшүнбөстүктөрдүн алдын алуу үчүн транспортто жеңилдетилген баа менен кайра каттоо мүмкүнчүлүгүнөн пайдаланууга чакырууда. 31 марттан 1-апрелге караган түнү Бишкек шаарындагы Ала Тоо ресторанында өткөн үлпөт тойго чакырылган коноктор массалык ууланышты. Тамак ашка ууланды деп күмөн санап жаткан дарыгерлер жабырлануучулардын көпчүлүгү Борбордогу жугуштуу илдеттер ооруканасына жайгаштырылса, конок болуп кеткендердин айрымдары Ысык Көл облусунун Чолпон Ата шаарындагы ооруканага кайрылышканын айтышат. Маалыматтарга караганда, өткөн ишемби күнү Ала Тоо ресторанында болгон тойго Ош, Ысык Көл, Жалал Абад, Нарын облустарынан болуп жалпысынан 200дөй конок катышкан. Ага баргандар жана ал жерден кешик алып кеткендер тоок этинен ууланган деген божомол айтылууда. Мындай ден соолукка кооптонуу жараткан окуядан улам Бишкек шаарындагы Октябрь райондук прокуратурасы да эки берененин негизинде иш козгогондугун, учурда тергөө амалдары жүрүп жаткандыгын билдиришти. Азыркы маалга биздин ооруканага 150 кишини кабыл алдык. Тамак аш уулануу менен. Анын арасынан 100 кишини стационарный лечение алып атат, 50 адам үйгө дарыланууга жиберилди. 19 бала жаткырылды и 12 бала үйүнө кетирилди, амбулаторный лечение. Бар абалдары ар кайсы адамды карагандай орто абал менен бар, тяжелый формалар менен лечение тоже бар. Ала Тоо эш алуу борборунда ошол күнү бир жаран кармалдоо тарабынан той өткөзүлгөн экен. Ошол тойго катышуучулар болуп эсептелет экен. Азыркы убакта тергөө амалдары башталды. Октябрь районунун тергөө кызматы тарабынан кылмыш жаза кодексинин 2 беренеси боюнча иш козголду. Алардын 250 статьясы боюнча санитардык эпидемиологиялык эрежелер бузуу боюнча жана 258 статья боюнча бул коопсуздук талаптарына жооп бербеген товарларды чыгаруу же сатуу иштердин аткаруу же кызматты көрсөтүү боюнча азыркы учурда тергөө амалдары жүрүп атат.
Жогорку кеңештин депутаттары мурунку жашаган кызматтык батирлерин балдар үйүнүн бүтүрүүчүлөрүнө берүү боюнча мыйзам долбоорун коомдук талкууга коюшту. Кызматтык үй тууралуу мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү идеясы эл өкүлдөрү Гүлкан Асылбаева, Алтынай Өмүрбекова, Айсылуу Мамашева жана Аида Касмалиевага таандык. Бул маселе март айынын башында эле көтөрүлүп, бирок мыйзам долбоор Жогорку кеңештин сайтына өткөн жуманын аягында гана коюлган. Эске сала кетсек, 2015 жылдын ноябрь айында бардык фракциялардын депутаттары кызматтык үйдөн баш тартышкан. Мыйзам долбоорунда жазылгандай, балдар үйүнүн бүтүрүүчүлөрү бой жеткенде барарга жери жок, үйгө муктаж болуп калып жатышат. Мындай учурда балдар кайдан колдоо, жардам сурашты билбей калышат деп эл өкүлдөрү билдиришкен. Ошондой эле долбоордо жетим балдар үчүн үй курууга атайын жер бөлүнбөгөндүгү жана алар турак жай үчүн ипотека төлөй албай тургандыгы тууралуу да кошумчаланган. Ал эми бюджетте үй курууга каражат жок. Мындан улам депутаттар буга чейин эл өкүлдөрүнө таандык болгон Бишкек шаарындагы Аламөдүн бир кичи районундагы 7 батирди кароосуз калган балдарга берүүнү сунуштоодо. Ал жакта эч ким жашабаса да Жогорку кеңеш коммуналдык кызматтардын акысын төлөп келет. Долбоорго ылайык батирлер балдар үйлөрүнүн тарбиялануучулары 25 жашка чыкканга чейин берилмекчи. Рязанда болгон жол кырсыгында Кыргызстандын 8 жараны оор жаракат алып ооруканага жеткирилди. Бул тууралуу РИА Новости агенттиги жазып чыкты. Маалыматка ылайык, жол кырсыгы 1 апрелде М5 трассасынын 377-чакырымында болгон. Москва шаарынын жүргүнчүлөрү менен бара жаткан кичи автобус жол боюндагы түркүктү барып сүзгөн. Жол кырсыгында 8 адам жараат алып, алардын бардыгы Кыргызстандын жараны болгон. Honda кичи автобусу Мордовиядан Москвага баратып түркүктү сүзгөн деп жазылат маалыматта. Окуя болгон жерге жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен медициналык кызматкерлер барып жардам көрсөткөн. Учурда жабыркагандардын абалы оор жана алардын айрымдарына операция жасалды. Кыргызстандын Суперкубогу 2018 финалдык беттешүүсү биринчи жолу Жалал-Абад шаарындагы Курманбек стадионунда өтүп, анда Бишкектен келген Дордой командасы менен Ош шаарынан келген Алай командасы беттешти. Бул кызыктуу таймашка күбө болуп келген 3,5 миңден ашуун футбол күйөрмандарынын сүрөөнүн астында өткөн алгачкы 2 таймда командалар атаандаштын дарбазасына 2 жолудан топ киргизишти. Оюн 2 команданын тең салмактуу аракеттери менен 2-2 эсебинде аяктады. Калыстар финалдык оюндун жеңүүчүсүн аныкташ үчүн кошумчадагы убакыт киргизүүгө аргасыз болушту. Бирок жакшы даярдыктар менен келишкен командалар дарбазага топ киргизе алышкан жок. Эреже боюнча калыстар жеңүүчүнү аныктоо үчүн дарбазага пенальти тобун тебүү шартын киргизишип, анда Алай командасынын оюнчулары дарбазага топту таамай тээп, атаандашын 3-2 эсебинде утуп алышты жана экинчи жолу Суперкубоктун ээси болушту. 2 күн алдын настрой кылганбыз. Давай Суперкубокты алабыз. Былтыр дагы биз алганбыз 2017. Ошону дома калтырайлы деп быйыл жакшы күчтүү настрой менен чыгып, буюрса алдык мына Суперкубок. Кыргызстандык балбан Самат Надырбек уулу Америкадагы күрөш боюнча эл аралык мелдеште чемпион аталды. Бул тууралуу аталган турнирдин расмий сайтына жарыяланды. Маалыматка ылайык, спорттук иш-чара 30-31 март күндөрү Нью-Йорк шаарында өткөн. Ага АКШ, Европа жана КМШ өлкөлөрүнөн келген спортчулар катышып, күрөштүн 3 түрү боюнча күч сынашкан. Турнирде мекендешибиз эркин күрөш боюнча 57 кг салмактагылар арасында ат салышкан. Ал эми финалдык беттеште 11-0 эсеби менен алтын медаль тагынды. Эске сала кетсек, Самат Надырбек уулу буга чейин жеңишке жетип, АКШда кыргыз гимни жаңырган.